Роза, батирлер кымбаттайбы же кымбаттабайбы? Жаңы үй алайлыбы Роза же болсо эски үй алайлыбы? 10 жылдан кийин деле 5 жылдан кийин деле кыймылсыз бара-бара өсө берет. Мигранттар көбөйүп жатат, башка райондордон Бишкекке келип иштегендер көбөйүп жатат. Азыр көтөрүлүп атабы, кичине түшөбү, $200 түшөбү, $100 түшөбү. Студенттер көбөйүп жатат шаарда. Батир бакча сыяктуу. Ошого жараша ал сага мөмө жемиш берет. Чынын айтканда, батир бул силерге люкс эмес. Бул керектүү нерсе. Салам достор, сиздер менен мен бүгүн Комурзаева Роза, кыймылсыз мүлк адиси. Сиздер менен бүгүнкү темабыз Бишкектен батир сатып алуу керекпи? Балдарга батир сатып алып берсек болотпу? Же болбосо акылдуу инвестиция, же болбосо акчаны кантип кыймылсыз мүлк менен сактайбыз. Ошол темалар боюнча толук кандуу маалымат берем. Бул маалыматтардын баардыгы сиздерге жөнөкөй тилде, фактылар менен болот. Ошондуктан биз менен калыңыз, акырына чейин бул видеону көрүңүздөр. Биринчиси бул балага батир сатып алып берүү. Бүгүнкү күндө кыргыздарда биз баардыгыбыз эле ойлойбуз, балабызга батир сатып алып берип койсок, ал жалкоо болуп калат, эртең иш кылбай коет, же болбосо окууга тапшырбайт. Бул ой баардык эле ата-энелердин оюнда болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө эгерде биз эсептеп карап көрө турган болсок, биз бир бөлмөлүү батирди өзүбүздүн кызыбызга же балабызга алып бере турган болсок, биз алардын өмүрүнү 20 жылга кыскартабыз. Кантип десеңиздер, алар биринчи үйүн сатып алгычаңдак ипотекага алабы же өзү топтойбу, ошентип отуруп бул 20 жылдын ичинде өзүнүн биринчи батирин сатып алат экен. Бул орточо статистика. Анан бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда көбүнчө кандай ойлор болот? Мен баламды алып берем, эмнеге дегенде эртең баламды үйлөшүшүм керек деген эле ойлор болот. Бирок кыздарыбызды деле унутпашыбыз керек. Көбүбүздөр кыздарыбызды турмушка беребиз, ошонун үй бүлөсү ойлосун деген бүгүнкү күндө баягы эскиче ойлорубуз бар. Бүгүнкү күндө ар кандай ситуациялар болуп атат. Кыздарыбыз турмушка чыгып, ажырашып кетип, бир баласы менен көчөдө калган ситуациялар болуп атат. Өзүнүн үйү жок болгондуктан, өзүнүн активи жок болгондуктан, зордук зомбулукка кайгы болуп, үйгө кайтып келгиси келбегендиктен, уялгандыктан ажырашпай жүргөн көп кыздарыбыз деле бар. Ошондуктан сиздерге кыймылсыз мүлктү сатып алатканда баардык балдарыңызга бир бөлмөлүү батирден болсо деле, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, алып коюу керек. Эмнеге дегенде бул алардын болочок активи. Жаман ой болбосун, бирок ар бир нерсеге даяр болуш керек дегендиктен, эгерде сиз балдарыңызга батир сатып алып берип койсоңуздар, алар кийин окууга кетеби, башка жакка турмушка чыккандан кийин деле ал батир аларга пассивный доход алып келет. Бул эмне деген? Ал батирди алып коюп ижарага берип койсо, айына азыр мисалы бир бөлмөлүү батир 25 миңден 50 миң сомго чейин айына айлык маяна катары эле болуп калат. Ошондуктан батир сатып алып атканда ушул жерде жашайт, ушул мектепке барат, же болбосо ушул университетте окуйт деп албастан, алып атканда өзү үчүн алуу эмес, инвестиция катары деле кылып алышыңыздарды сунуштайм. Экинчи тема бул ипотека боюнча сүйлөшүп кетсек, көбүңүздөрдүн өзүңөрдүн үйүңүздөр бар болсо, бирок нак акча топтогондон кыйналып жаткан болсоңуз, анда бүгүнкү күндө бизде ипотека системасы Кыргызстанда өнүгүп келе жатат. Ипотека системасын мен катты сунуштабайм. Неге дегенде бизде дин кармап жүргөндөр, көбүңүздөр ипотека арам болгондуктан албайт. Бирок азыркы күндө биздин банктар көп исламский ипотекаларды сунуштап жатат. Эгерде ошол система сиздерге туура келсе, эгер ошол система бизге бүгүнкү күндө болсо, ошол жакты эле карап көрсөңүздөр болот. Эмнеге дегенде, мен бүгүнкү күндөгү тааныштарым боюнча, биздин кардарлар боюнча карап кете турган болсок, 3-4 жыл мурун 18-19% менен ипотека алгандардын батирлери, мисалы менин таанышым 3 бөлмөлүү батирди 6-микрорайондо 2020 жылы $50 миң ипотекага алган. Бүгүнкү күндө ошол жердеги эле 3 комнаталуу батир 6-микрорайондо орточо баасы $85 миң болуп жатат. Элестетиңиздер, ал баягы ипотеканы төлөп аткан убакта эле процент менен кошо инфляция жана бүгүнкү күндөгү кыймылсыз мүлктүн баасы көтөрүлүп, бүгүнкү күндө ал квартиранын баасы жакшы өскөндүктөн алардын баягы төлөм кредити азыраак болуп калып атат. Ошол убактагы айлык төлөмү бир 45 миң 50 миң сом болгон болсо, азыркы күндө ушундай 3 комнаталуу батирдин ижара акысы 60 миң 70 миң сомдон туруп атат. Азыркы күндө алар квартплата катары эле төлөп атып, өздөрүнүн ипотекасын төлөп бүтүп калса, анда аларга ошол батир өзүндө калат. Бишкектеги курулуш компанияларынын рассрочка системасы. Ошол система деле көп үй бүлөлөргө сонун туура келет. Эмнеге дегенде, мисалын айтып калсак, 2-3 жыл мурун
квадратный метр $1000 болуп жаткан убакта көбүңүздөр барып уягандар араңыздарда бар болсо керек. Азыркы күндө 2-3 жыл өтүп эле 1 чарчы метр катламандан $1200-1300 баштап атат. Бул комфорт плюс класстагы үйлөр. Ал үйлөрдү эле бүткөндөн кийин сиздердин бала чакаңызга же болбосо инвестиция катары колдонсоңуздар болот. Эмнеге дегенде депозитке акча салганда бүгүнкү күндө сом менен 14-15% чейин берип атат. Инфляциябыз болсо Кыргызстанда бүгүнкү күндө 8-9% түзүп жатат. Ал жерде сиздин акчаңыз көбөйбөй эле, акчаңыз жөн эле сакталып атат. Эгерде сиздер ушинтип кыймылсыз мүлк сатып алып, бирок жакшы курулуш компанияларынан алып, эртең бүтө турган, өзүнө ишеничтүү курулуш компанияларынан ала турган болсоңуздар, анда сиздер акчаңыздарды сактайсыздар, көбөйтөсүздөр жана батирлүү болуп каласыздар. Мисалы сиздер эгерде 45 чарчы метр бир бөлмөлүү батир сатып ала турган болсоңуздар, орточо эсеп менен биринчи төлөмүңүздөр $15,000 түзөт. Калганын 36 айга бөлгөндө айына бир $1000 тура келет. Бул 80-85 миң сомдун ортосунда болот. Эгерде сиздер жаш үй бүлө болсоңуздар, же болбосо тууганыңыздар менен, ата-энеңиздер менен кошо үй алып жаткан болсоңуздар, 2-3 адам бул төлөмдү бүгүнкү күндө Кыргызстанда төлөсө болот деген ишеничтемин. Эмнеге дегенде бир эле адам бул төлөмгө кичине кыйыныраак, төлөшү кыйыныраак боло турган ситуация болот. Эгерде мигрант болуп бүгүнкү күндө башка мамлекетте, Европа мамлекеттеринде же болбосо Россияда иштеп аткандар болсо, ал жакта акча маянаңыз айына 100 миңден көбүрөөк болсо, анда сиз Кыргызстандан эконом, комфорт плюс сегментинен бир бөлмөлүү батирди сатып алып койсоңуздар болот. Ошол эле батир эртең 2-3 жылдан кийин 1 чарчы метри $1400-1500, жада калса $1500-1600 болуп калышы мүмкүн. Ушинтип батир сатып алып атканда бизге оюбузга көп нерсе келет. Дагы бир эң маанилүү нерсени айтып кетсем, сатып алып атканда көбүңүздөрдөн суроону угуп калам. Жаңы үй алайлыбы Роза, же болбосо эски үй алайлыбы деп сурап калышат. Бар жок нерсе бүгүнкү күндө силердин бюджетиңерге барып такалат, чынын айтканда. Жаңы үйдөн алам дей турган болсоңуздар, силер жаңы үйлөрдө бул курулуш компаниядан барып просрочкага алсаңыздар болот. Же болбосо ПСО вариант алып өзүңүздөр ремонт кылсаңыздар болот. Бирок жаңы үйлөрдүн эмнеси жакшы, бул жаңы лифттер, чоң коридорлор жана өзүңөргө ыңгайлуу планировканы тандап алсаңыздар болот. Эски үйлөрдө алардын өздөрүнүн уже планировкалары бар. Бул 104-серия, 105-серия, 106-сериядагы үйлөрдү карай турган болсоңуздар, аларды силер уже планировкаларын өзгөртө албайсыздар. Алардын уже курулган жерлери бул микрорайондор, эски райондорго кирип кетет. Эски үйлөрдүн алып атканда силер сатып алуучудан гана ала аласыздар, же болбосо ипотека менен гана. Ушуну менен кошо көбүңүздөр сурап атасыздар менден: Роза, батирлер кымбаттайбы же кымбаттабайбы? Түшөбү же түшпөйбү деген суроолор өтө көп келип атат. Чынын айтканда, акыркы 5 жылдан бери биздин бүгүнкү күндө 1 чарчы метр орточо эсеп менен $500 кымбаттап кетти. Элестетиңиздер, биз 5 жылдын ичинде орточо эсеп менен 50%, 100%ке чейин баалар кымбаттады. Эгерде 2019-жылы бир бөлмөлүү батирди 30 миң, 35 миң долларга ала турган болсок, азыр ошол эле батирлерди 60 миң, 65 миң долларга сатып алып атабыз. Баасы түшөбү, түшпөйбү деген суроо бар болгон болсо, бул жерде биз акыркы биздин ОСК YouTube каналыбыздагы биздин Бактияр Дастанбекович менен Госрегистрдин кызматкери Айдар Сукеновичтин видеосун көрсөңүздөр болот. Ал жерде стагнацияны бүгүнкү күндө кандай болуп атканын, 2024-жыл бир орточо чарчы метр Бишкек шаары боюнча $1300 чарчы метр болуп эсептелинген. Бүгүнкү күндө көп эксперттер прогноз жасап жатышат, үйлөр түшөт деп. Бирок чынын айтканда, эгерде сиз өзүңүз үчүн ала турган болсоңуз, эски историяны карай турган болсок, 10 жылдан кийин деле, 5 жылдан кийин деле кыймылсыз бара-бара өсө берет. Эгерде сиз инвестиция катары эмес, өзүңүз үчүн ала турган болсоңуз, мен сизге сунуш берет элем. Азыр көтөрүлүп атабы, кичине түшөбү, $200 түшөбү, $100 түшөбү, аңга карабастан узакты карап туруп, батирди сатып алыңыздар. Азыркы күндө мен оюм боюнча стагнация болуп жүрүп атат деген ойдомун. Эмнеге дегенде, кечээ эле Госрегистрге барып биз үй сатып алдык бир кардарга. Биздин кардарга үй сатып алганы юридикалык коштоого барганда, Госрегистрде сатып алуу бөлүмүндө очередь жоктугуну мен көрдүм. Эгерде ошондой боло турган болсо, балким
кичине болсо дагы коррекция болот деген ойдомун. Бирок өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө бизде жай, күз келе жатат. Күз келгенде баардыгы уже аракетин жасап, мал чарбаларды сатып, кичине болсо дагы коросундагы мөмө жемиштер көбөйүп, акчаларын чогултуп, элдер үй ала башташат кышка жакын. Балким ошондо кичине болсо дагы кайра өсүшү мүмкүн. Чынын айтканда, канчалык түшүп кетет, канчалык көбөйүп кетет, аны бир гана убакыт көрсөтөт. Ижара боюнча оюму айтып кетсем, ижара боюнча бүгүнкү күндө менин оюм боюнча түшпөйт деген ойдомун. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө студенттер көбөйүп жатат шаарда, мигранттар көбөйүп жатат, башка райондордон Бишкекке келип иштегендер көбөйүп жатат, жана мигранттар келип курулуш компанияларынын колунда иштеген жумушчулар дагы көбөйүп жатат, студенттер көбөйүп жатат. Ошого жараша бүгүнкү күндө аренда акысы, ижара акысы түшпөйт деген ойдомун. Инвесторлорго жана жөн эле өзүмө сатып алам деген адамдарга менден силерге 4 кеңеш. Биринчиси, бул кемчиликсиз батир издеп көп убактыңды коротпо. Чынын айтканда, бүгүнкү күндө биздин ОСК компаниясы көп курулуш компанияларды текшердик. Бир дагы идеальный курулуш компания чынын айтканда жок. Бир жерге барасың, локациясы туура келбейт. Бир жерге барасың, кызыл китеби туура келбей калышы мүмкүн. Бир жерге барасың, жашыл китеби туура келбейт. Бир жерге барасың, бул планировкасы туура келбейт. Бир жерде болсо, сага жаккан этаждан квартира жок. Эгерде сиздер инвестиция жасап жаткан болсоңуздар, же болбосо өзүңүзгө үй сатып аткан болсоңуздар, биринчи очередь эмнеге караш керек? Бул локация караш керек. Локация туура келсе, бүгүнкү күндө чөнтөгүңүздө канча сом бар болсо, ошол бар акчага батир сатып алыңыздар. Эмнеге дегенде, мен өзүмдүн опытым боюнча айтып келсем, 2 жыл мурун келген кардарлар мага кайра келип жатышат. 2 жыл мурун келип, ой, мен 2 бөлмөлүү батир алышым керек, мага 1 бөлмөлүү батир туура келбейт, мен анда барып иштеп келейин, кичине чогултуп келейин деп 2 жыл мурун кетип калгандар, бүгүнкү күндө 1 чарчы метр 200-300 долларга кымбаттап кеткендиктен, азыр бүгүнкү күндө келип ошол эле однокомнатный квартираны деле ала албай калган ситуациялар көп болуп атат. Ошондуктан, эгерде сиздердин каалооңуздар 3 бөлмөлүү батир болсо, бирок акчаңыздар 1 эле бөлмөлүү батирге жетип жаткан болсо, ошол 1 бөлмөлүү батирди дагы сатып алып кое бериңиздер. Эмнеге дегенде, силер акчаңарды көбөйткүчөңдөк, ал батир кымбаттайт да, кымбаттап атканда силердин акчаңар дагы көбөйүп калат. Ошол эле курулуш компаниядан балким 3 бөлмөлүү батир остатогунда калып кетиши мүмкүн. Көп курулуш компанияларда биринчи очередь 1 бөлмөлүү жана 2 бөлмөлүү орточо 60-70 квадратный метрге чейин эрте сатылат. 3 комнаталуу 100-150 квадратный метр квартиралар секин-секин үй бүтүшүнө жараша сатылат. Ошондуктан, эгерде акчаңыздар канча бар болсо, канчага жетсе, ошонча квадратный метрди сатып алыңыздар. Батир бакча сыяктуу. Эгерде сен бакчаңа алма эксең, же болбосо помидор эксең, сен аны сугарып, чабып, карап, ошого жараша ал сага мөмө жемиш берет. Батир деле ошондой. Сен эгерде туура жерден сатып алсаң, ошого секин-секинден айына төлөмдөрдү кошуп, ошол квадратный метрди сатып алып алсаң, эртең ал акча деле сага көбөйүп, бир күнү көзүңдү ачат. Мен бүгүн силерге берген кеңештерим боюнча жыйынтык кылсак, чынын айтканда, батир бул силерге люкс эмес. Бул керектүү нерсе. Эгерде сиздердин акчаңыздар бар болсо, батир сатып алыңыздар. Эгерде сиздер бизнесмен болсоңуздар, же болбосо башка жерде иштесеңиздер, өзүңүздөр батир менен алектене албасаңыздар, анда үй алууну силер депозит катары эле көрүңүздөр. Ошол жактан үй алып койсом, батир сатып алып койсом, акчаңыздар жөн эле турбайт, акчаңыздар көбөйөт, эртең сиздерге көз ача турган күнү сонун акча болуп берет. Сизге бүгүнкү видео жактыбы? Оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер. Лайк басып, катталып коюңуздар. И баса, силер үй сатып алып берип атканда эски традиция менен балам эле үй кылып берем дейсиздерби же кызыңыздарга деле үй кылып берип жатасыздарбы? Комментарийге оюңуздарды жазып коюңуздарчы.